Азыр адамдар бириси туура ойлойт, бириси туура эмес ойлойт да. Каралашса айтайынчы сиздерге да койгой. 14 жашка чыгат, быйыл операция болот дагы. Этап менен операция болот. Балдардын атасы какта же? Рызкы берүүчү гана Аллах экен да. Кол жуйм. Ал жерден 5 килограммдык 2 пакет un алам да. Бир ата-энеңен же туугандарыңан же бир жакшы сөздөрдү күтө бересиң го. А самом деле андай эмес экен жашоодо. Алуучу болдум, берүүчүлөрүнөн болот экен, Кудай буйрса деп калдым. Салам достор, бул Солото YouTube каналы. Бүгүн дагы биз Элиң барсыңбы кайрымдуулук фонду менен биргеликте эмгекчилик үй-бүлө долбоорунун алкагында дагы бир эжекебиздин азыркы таптагы эмгеги тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Жаштамын. Кочкордун кызы болом. Элиң барсыңбы кайрымдуулук фондуна кайрылып калдым. Балдарым жаш, ден соолуктары да эме эмес, слабый болуп, укташ, операцияга ошондон улам кайрылып калдым. Анан аяктан эмгекчил үй-бүлөлүк долбооруна катыштым. Эмгекчил үй-бүлөлүк долбоордо Элиң барсыңбынын кыздары аябай жакшы алып барышты бизге. Тренингтерди өтүп берди. Сабактар болуп атты. Анын аягында бизге подарок кылып бар бирибизге машинка алып берди. Печенье алып берип сүйүнүп, ушул жерге алып келип коюп беришти. Анан жол алыс, шаардын четинде болгондон, балдар жаш болгондон шаарга чыгып иштей албайм. Анан үйгө отуруп иштеп калганыма дагы себеп ошол болуп атат, аябай жакшы. Сүйүнүп, балдарым алып келсе, анан ушул менен печенька менен иштеп атам азыр ушул тапта. Кудайга шүгүр, жакшы. Кичине өзүң эмгектен тапкан акчаң да жакшы болот экен. Жойрогукту, жургунду, анан айлык алдыңызбы деп баары күтөт баягы. Анан балдарга да эмгекти үйрөткөнгө жакшы экен. Аңтарып бер, кесип бер, тизип бер. Ошо менен үй-бүлө менен балдарым менен бирге иштейм. Ошо анан чогуу чаранан анан баягы түшкөн каражаттарды бөлүшөбүз. Бул мектебине, бул дарысына, бул болсо продуктуга дегендей. Ошентип жакшы азыр. Балдарыңыздын анализдери кандай же? Ошо бир кызым нышан болуп төрөлгөн. 14 жашка чыгат, быйыл операция болот дагы. Этап менен операция болот. 2 жолку операциясы болду. Таңдайы да жок эле. Андан кийинки лечениялары каждый 2,5 жашынан баштап логопед, ЛФК ушундайларга алып барып азыр сүйлөө речин оңдоп алдым. Жакшы результат болот да. Медиктерге кайрылса, действительно болот берет. Андан кийинки балам болсо ошо сөөктөрү туура эмес өскөнүнө байланыштуу грудной клетка нарушение деп ранкообразование грудной клетка деп койду 1-чи класска барганда. Ал уже 5 жыл болду лечение алып келатабыз. Ага да ЛФК, массаж, электрофорез, парафин, бассейн, неделясына 3 жолу бассейнге барабыз. Ошолордун баарын акча. Анан эми жан талаш иштеп эле только ден соолук чыңдап келатам. Главный аман болсо, балдарым аман болсо, ден соолук чың болсо, баардык жакшылык болот деп элечи үмүттөнүп келатам. Ошо анан азыр болсо баарыбыз чогуу чара эмгектенгенге үйрөнүп калдык. Анан алар дагы айлык алдыңызбы, бизге айлык бериңизби дейт. Итак эле акча тыйын тамагашын алып берем да, анан өзүң акчаң мынакей өзүң каалаган нерсеңи алып ал десек, мен китеп алдым, мен тиын алдым, тетрадь алдым, ручка алдым деп өздөрүнө да ошо сарамжалдуулукка үйрөнүп калышты. Ошо ошондой. Балдардын атасы какта же? Балдардын атасы өзүбүзчө жашап калдык. Ошо. Каралашып турабы? Каралашса айтайынчы сиздерге да койгой. Айтайм каралашса. Ошо анан анда Кудайга аманат кылып койдум. Ошо Алла Таалам баарыбызга рызкы берүүчү гана Аллах экен да. Андан сурайын Кудайдан өзүмө күч-кубат берсин дейм. Ошо. Ошондой анан биз деген тияктан бардыгы окудук, тренингтер болуп атты, психологический.
Анан бири-бирибизге аябай жакын болуп калдык кыздар. Канча кыз окуйт экен эже? Өзүбүз 12-11 болдук ошол жерде келиндер. Анан бири-бирибиз менен байланышып турабыз. Кыздарга да рахмат. Когда жакындыкты, не то что үмүтүңдү, жакшылыкты бир ата-энеңен же туугандарыңан же бир жакшы сөздөрдү күтө бересиң го. А самом деле андай эмес экен жашоодо. Жашоо аалам келен экен. Бири-бирибизге поддержка кылып, жакшы сөздөрүбүздү аябай ким эмне кылып атса дагы WhatsApp'тан бөлүшүп турабыз ошо. Ана кыздарга бул жерден Нуржамалга аябай чоң рахмат. Жумагазы, Сабина бардыктары жанталашып ушундай от души жардамдашат. Ар бир барган эмелер кардарларды жакшы тугузуп алышат да. Андан башка дагы фондторго кайрылып көрдүңүз белечи негизи? Андан башка фондтордон негизи бул кичинекей балам кичинекей кезинде ошо 10 айлык кезинде ооруп, катуу ооруп, анан иштей албай кыйналып жүргөн кезде анан бир жерге барып пол жуу иштедим. Пол жуйм. Ал жерден 5 килограммдык 2 пакет un алам да балдарыма тамак жасап берем. Неделясына 2 жолу. Un эле берет, акча бербейт. Неделясына 2 жолу барып офистин ичин, туалеттердин баары жууп кетем мынтип. Анан 2 жолу барганда 5 килограммдан 10 килограмм берет. Анан ошол фонд көрсө, тайванский фонд экен. Анан ошол мени кабыл алышты, балдарды көрүп. Анан азыр ошол жерден дагы эле un берип турат. Берип турат. Анан балдарга айына 200 сомдон акча берип турат. Анан подарок берип турушат ошондой. Самом деле мен ал кезекте пол жууп келип, ошол 10 килограмм унду көтөрүп келгеним эле сүйүнүп. Анда бул кичинекей балам 10 айлык болчу да. Дагы бир кошунага, анан дагы бирөөнө чыдап, аларга да un беришчүмүн кайда. Мен иштеп келген 5 килограммдан 10 килограмм un. Ошентип. Негизи эле аял киши баардыгына чыдамдуу болот экен да эже. Ооба. Чыдайбыз. Чыдаган үчүн ошону жасадым окшойт. Баламды тыштап 10 айлык кезинде иши ал эме 10 айлык бала билесиң да эчтеке жөн турбайт, тигиге буга урунуп турган кезде ошентип кошуналарыма чыдадым. Ал эжелер менен да катышам. Чоң анын бир баламды бир апа баккан. Ана болсо Агдилдин апасы, тигини болсо Бактөлөттүн апасы деп ошо кошуналар, алар да ошо 60ка чыгып башып калды азыр делечи. Катташып турабыз ошо. Жакшы, алдыда эмне пландарыңыз бар эже? Эми алдыда самый главный ушу балдарым жакшы чыгып, илимдүү, билимдүү болсо экен деп ойлоп калдым. Өзүм деле главный аман болсоң, ден соолугуң болсо болду, мейли бүгүн сабак барбасаң мейли деген. Эки балам аябай ден соолуктарына карап ары бери чуркаганга ушундай мамиле кыла бериптирмин. Самом деле андай эмес экен. Ошо Элдар Абакировдун сабагынан кийин уже 1-класста окуган баламды мен окуткум келип калды да. Кой окуй деп азыр ментальный арифметикага бердим. Кой баргынын, окугунуң деп өткөндө бир жума эме болду, каникул болду, барасың деп эле каникул учурунда да ошо окуусуна басым жасап калдым да. Билимдүү киши баары бир тияк-бияктан билимдин эмеси келен экен да. Жерде калды. Жерде калбайт экен ошо. Ошо менен ал баламды билимге ыктап, буларды да оку десең уже билбейм, айтып атам 5-класста баламат. Оку десең мурун башында таң калып жүрдү, бул эмне оку деп калган кайда, мейличи деп жүрчү эле го депчи. Анан азыр болсо тетрадь ачып калат, сүйүнүп калам ошондой. Балдарыңыздан эмне күтөсүз эже? Балдарыман Кыргыздын бир атактанкына болсо дейм, элгерегине жараса деп үмүттөнөм. Анан кайрымдуу, ыймандуу болсо экен деп эле тилейм, ушундай дуа кылам. Балдарым өздөрү дагы сезип калышты. Апа, акчаң бар эмеспи, 1-20 сом берип турбайсың дейт. Эмне болуп кетти десем, өткөндө ээрчитип жүргөнмүн. Больницадан келип, берсеңиз дейт, берип коесом, анан тиги көчөдө отурган апага берип атпайбы. Значит, булар дагы эртеңки күнү алуучу болдум, берүүчүлөрүнө болот экен, Кудай буйруса деп калдым ошо. Бере кой балам деп сүйүнүп калдым өзүмчө эле. Эмне сурап атат, бериңизчи, акчаңыз бар эмеспи дейт эле. Ашанан эже, биз отурган батирби же өзүңүздүн жеке үйүңүзбү? Бул эми ошо менчикке чыгарып ала албай жатам, акча бериш керек болуп атат. Анан азырынча жашап атам.
ошо ашкана, ишканам бул жер, ашканам тий жер, жатаканам тияк. Ошо кухням бияк. Жакшы, Кудайга шүгүр, ыраазымын ошого да. Сабын кылам. Бар нерсеге Кудайга шүгүр. Шүгүр. Эже анан мынакей азыркы учурда биздин катарыбыздагы айымдар болсо, да ошондой жалгыз бой же болбосо бир аз мүмкүнчүлүгү чектелген айымдар болсо, аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Мен чыда дейм, анан кеңеш берем дайыма эле, жакшы болот баары деп. Анан көбүнчө бул жерде эметкенден бир экөөнү айттым, ушундай Элим Барсынга барып көргүлө депчи. Азыр адамдар бириси туура ойлойт, бириси туура эмес ойлойт да. Бирөөсү эме сурап аткандай көрөт да, баягычы. А бирок самом деле бир бул деле жакшы нерсе экен деп ойлойм да. Анткени мен деле өзүм ошондой кылгым келет. Ошо. Анан андай мындай бир жерде шаардан алыспыз, мынакей жолубузду көрдүңөр. Маршруткадан бери эле 1 километр сонун батка. Ошо анан ошондой да эч жака чыккыбыз келбейт бир жердечи. Анан айылда жок эле аргаста чыгып анан жада калса кээден нан ала келчи, шаарда болсоң дейсиң да. Десең, ушул жердегилер баары мындай эме да, мындай душалары кенен да элдерчи, что баары турмушту көргөн үчүн окшойт да, баягы кыйынчылыкты кичине татып калдык да. Ала келишет, нан ала кел, байкелерге деле айтабыз, наныбыз жок калды, нан алдырып бергилчи деп. Жерде келин кесектерге деле айтабыз, машиналар бар. Суубуз кээде өчүп калганда 5 литрликтен суудан ала келгиле дейбиз, ошо ала келип турушат, ошондой жакшы. Эл тынч. Ошо тишина болуп турат, жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Демек, айланаңызда тынчтык, жан дүйнөңүздө да тынчтык болсун. Ооба, ошондой болду. Келиңиз Элим Барсын кайрымдуулук фондуна ыраазычылык билдирели. Ооба, Элим Барсын кайрымдуулук фондуна ыраазымын. Ал жерде баарынан дагы жалпы жамаатына, Нуржамалга, Сабинага, Жумагазыга, Сыймыкка, анан Абакировго 1000 мерте ыраазымын. Ошо Элдар Абакиров ушундай келип сабак өтүп бергенде баарыбыздын көзүбүз ачылып, ушинтет экенсиң. Анан Жумагазы жигитке дагы жашоону бир эле тупикке түшүп алгандай эле тытына берет экенсиң. Анткени алам кенен экен. Анан жада калса сүйүүнү да баткакка да ардадым мен. Ошо жака барып келгеничи ыраазы болуп, боо жолду да ошондой. Кудайга шүгүр, ыраазымын. Рахмат баарыңыздарга, ыраазымын. Саламатсыздарбы? Элим Барсын коомдук кайрымдуулук фондунун эмгекчилик юбилей долбоорунун алкагында ийгилик жараткан Болотбек кызы Рахат эженин ишине көп болуп жатасыздар. Биздин долбоордун негизги максаты ошо балык бербей, балык кармагынга ошол кайрымак берүү болуп саналат. Тилекке каршы биздин каттоодо көптөгөн жалгыз бой энелер бар. Кийимде кийим жардам берем же болбосо жумуш орду менен камсыздап берем десеңиздер 0772 00 20 15 номерине кайрылсаңыздар болот.